Саламатсыздарбы урматтуу адабият ашыгыбыздары. Кыргыз эл жомоктору менен тааныштырууну улантып, Төлгөчү карга жомогуна кезек беребиз. Бар экен, жок экен, илгери бир жетим бала болуптур. Ал бала дайыма тузак тартчу экен. Бир күнү тузагына карга илинип калат. Бала тузагын таштап, карганы койнуна катып алып, карга көрбөгөн шаарды көздөй жол тартып, күндөп түндөп жүрүп отуруп, араң бир шаарга жетет. Ал шаардын четинде бир дыйкан кош айдап жүргөн экен. Бала каргасын колуна кондуруп алып, өтүп кетип бара жатса, дыйкан баланын колундагы карганы көрүп таң калат. Ой бала, колуңдагы кондурганың эмне? Деп сурайт дыйкан. Бул бардык нерсени билүүчү Төлгөчү дейт бала. Төлгөчү болсо, мага сатпайсыңбы? Дыйкан кызыгып калат. Сатса сатайын дейт бала. Сата турган болсоң, тетиги көрүнгөн менин үйүм, ошондо алып баргын. Мен мобул калган жерди айдап бүтүп, аркаңдан барам. Үйдө кемпирим бар, бара бер дейт дыйкан. Бала макул болуп, каргасын кайта койнуна катып, ошол дыйкандын үйүн көздөй жөнөйт. Үйдүн жанына келип, акырын тешигинен караса, дыйкандын аялынын жанында бир киши отурат. Бала байкап көрсө, тиги киши дыйкандын аялынын көңүлдөшү экен. Баягы аял тиги көңүлдөшүнө жасаган тамактардын артканын бир табактын астына, каттаманы экинчи табактын астына, куймакты дагы бир табактын астына катып коет. Бала бардыгын көрөт дагы үйгө кирмекчи болот. Сырттан баланын табышын угуп калып, дыйкандын аялы көңүлдөшүн сандыкка салып бекитип коет. Бала үйгө кирип барып, каргасын колуна кондуруп отурат. Бир аз өтпөй дыйкан келет. Бала экөө чай ичишет. Чай ичип отуруп, бала карганын куйругун кармап койсо, карга как этип коет. Балам, Төлгөчүң эмне деп жатат? Деп сурайт дыйкан. Тетиги табактын астында каттама бар деп жатат, деди бала. Кана катын? Табагыңды аччы, деди дыйкан. Катын ачты эле, чын эле каттама чыкты. Дыйкандын аялы эмне кылаарын билбей алдастап калды. Бери алып кел, деди дыйкан. Бала экөө каттаманы жеп отурушканда, бала дагы карганын куйругун кармап койду эле, дагы как этти. Төлгөчүң дагы эмне деп жатат, балам? Деп сурады дыйкан. Акыркы табактын астында куймак бар деп жатат, деди бала. Табактын алдын каратса, чын эле куймак бар экен. Дыйкан Төлгөчү каргага абдан кызыгып, бала менен соодалашып, 10 дилдеге бир эшекке сатып алат. Бала дилде менен эшекти алып жолго түшөт. Дыйкан Төлгөчү карганы үйүнө калтырып, өзү эшикке чыкканда, катыны каргага жакындаганда, карга как этип учуп барып сандыкка конот. Көңүлдөшүмдү билип койгон экен деп ойлогон дыйкандын аялы жанталашып жатып, карганы түндүктөн чыгарып жиберет. Как деген боюнча карга учуп өз жолуна түшөт. Сиздер кыргыз эл жомокторунан Төлгөчү карга жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.